эгер сурооңор болсо, же кандайдыр бир түшүнбөй калсаңар көчөгө деп Адам проблема болуп баардыгы келди да. Анткени эгер түшүнүксүз болуп калса, анда бул тренингдин пайдасы жок. Бул ар бир тренинг силерге пайдалуу болуш керек. Баарыңарга Ташкенттен салам. Мен азыр болсо Ташкенттемин. Ошон үчүн көчө күнү силер менен сүйлөшүп атканда аэропортто болчумун и фондо шум болуп жакшы угулбай калды. Ал эми бүгүнкү күндө биздин сабагыбыз именно колдонуучу интервью жөнүндө болот. Бул эмне үчүн бул жөнүндө сабак өтөбүз? Анткени сиздер менен башынан баштап өзүнүн долбоорубузду иштеп чыгабыз деп талкуулап атабыз. Ал долбоорлорду иштеп чыккан абдан маанилүү деп. Ал эми долбоорду иштеп чыкканда жөн долбоор үчүн кылбай, именно ошол кылып аткан долбооруңар өз жыйынтыгын таап, адамдар жашоосун өзгөртүп, жакшы кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү алып келгенге долбоордун бири болуш керек да. Бирок аны кыларыңызда силер ошол ким үчүн жазылып атат, силер изилдеп алышыңар керек. Эмне үчүн маанилүү? Анткени силер билесиңер, биздин жашоодо ар бир жазалган нерсе, бул дүйнөдө пайда болгон нерсе, бул адамга зыян алып келбейт, адамдын жашоосун жакшырткан, жеңилдеткен нерселер пайда болот. Мисалы, даже эң жөнөкөй баарыбызда телефон бар. Бул телефонду, бул жана телефон үчүн пайда болгон жок, же адам жөн эле акча табуу үчүн пайда болгон жок, туурабы? Акча бул дайыма инструмент, кандайдыр бир бул максат эмес, акча табуу бул максат эмес. Акча өзү инструмент. Ошол акча менен өзүбүзгө кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзө алганыбыз бул уже максат. Ал эми мисалы могу телефонду ойлоп чыккан кишилер, там, к примеру, вот ар кандай телефон модельдери бар. Булар ойлоп чыкканда, булар эң биринчи кимди изилдейт деп ойлойсуңар? Чатка жазсаңар. Вот телефон чыгарыр арасында эмнени изилдешет адамдар эң биринчи? Эмненин жыйынтыгында ушу телефон пайда болду деп ойлойсуңар? Кимде кандай ойлор бар? Чатка жазып бериңиздер. Пока эч кимден жооп келе элек. Кандай деп ойлойсуңар? Вот мисалы телефонду ойлоп чыгып атасыңар, телефон же машинаны ойлоп чыккан кишилер эң биринчи эмнени изилдешет деп ойлойсуңар? Жооп абдан жеңил. Коду жок. Кандай дейсиз, жазы? Чатка эч ким жазбай атат-го? Угуп атасыңарбы? Эмне үчүн? Эң биринчи, ладно, жооп бербесеңер, эң биринчи адамдар изилдейт, бизди изилдейт. Силерди, анткени телефонду биз колдонобуз, биз сатып алабыз, машинаны биз колдонобуз, биз сатып алабыз. Ошондо бизди адамдар изилдейт. Андан кийин ошо бизди изилдегенден кийин биз кандай телефон жагат? Мисалы, бизди изилдебесе, элдер болсо эмне кылмак эле? Мурдакы жылдары жаңы телефон пайда болгондо, абдан чоң телефондар пайда болгондо, кирпич деп койчу, огромный, аны оор көтөрүп жүрүш керек. Ошондой телефондар пайда болмок, же болбосо шнуровок бар. Бирок биздин каалоорубузду изилдеген адамдар, адамга кичинекей телефон керек экен, адамга зарядка эмес жок, кандай деп койсом, узун бир проводу жок, үнчө көтөп чүнтөккө сала ала турчу керек экен деп бизди изилдеп, биз сураган аркылуу бизге керектүү гаджет ойлоп чыгышты. Анан ошо бизге керектүү болгондуктан биз буга акчабызды төлөйбүз. Анан буну ойлоп чыккан киши ошондой гана акча табат. Максат биринчи любой нерсени баштаганда эң биринчи адамды изилдеш керек. Ошондой эле кыздар, балдар, силер өзүңөрдүн долбооруңарды жасаганда биринчи ошол долбоор кимге арналган, ким үчүн жасап атабыз? Ошо арналган адамдын жашоосунда кандай өзгөрүү болуш керек экенин изилдешиңер керек. Ошондой эле мисалы Диана, көчөгүн изилдегенбиз. Ал болсо уюштуруучу. Андан кийин ал көлдү, ысык көлдүн жээгинде, көлдөн барбы кыздар, балдар биякта? Барбы араңарда ким көлдөн бияка кошулуп атат? Пока эч ким реакциясы жок экен, бар болсо жазып коюңуздар. Вот ал көлдүн жээгинде музыкалдык фестиваль уюштурулса келет экен. Бирок фестиваль жөнүндө фестиваль катары уюштурса, жана өзүнүн каалоосун уюштурса, анда эч кандай жыйынтык болбой калат. Мүмкүн эч ким келбей коет. Мүмкүн элдер капаланып кетишет. Бирок Диана кылаардын астында биринчи изилдеш керек. Ал музыкалдык фестивалдарга ким катышат? Мисалы, биз жерде азыр 14 кишибиз. 14 кишинин ичинен баары эле музыкалдык фестивалдарды жакшы көрө бербейт.
туурабы? Кээдекибиздин мүмкүнчүлүгүбүз жок андай фестивалга катышканга. Кээдекилерибиздин жашообузда ушунча кандайдыр бир жумуштарыбыз көп, катышканга убактыбыз мүмкүнчүлүгү жок. Там еще ар кандай кээдекилерибиз башкача жөрөкөлдө турабыз азыр. Мисалы, ошондо Диана биринчи изилдеш керек. Бул музыкалдык фестивалдарга ким катышат деп. Мисалы, Диана, Сезим, анан Салижан, Салижан катышат экен деп. Анда изилдеп баштайт. Бул иш-чараларга адамдар эмне үчүн маанилүү? Диана, Салижан, Сезимге эмне үчүн мындай музыкалдык фестивалга катышып, өзүнүн убактысын, акчасын кетирген? Кызык, эмне үчүн маанилүү? Анан мындай ушундай долбоорлор ишке ашканда адамдарга эмне маанилүү деп изилдейт. Мисалы, Диана, Сезим, Салижан айтышат. Бизге кандайдыр бир көңүл ачуу. Мисалы, Диана айтат, мен көңүл ачкым келет, мен өзүмдү эс алгым келет, эч нерсени ойлонбой. Анда эмне болот? Анда Диана, вот бул жердеги Диана, биздин Дианага бүт условия түзүп бериш керек. Чтобы Диана келгенде эч нерсени ойлонбой, капаланбай, тамак десе тамагы бар, суу десе суусу бар, туалет десе туалети бар, бүт условиясы бар жасалыш керек. Сезим айтат, бул мындай мага музыкалдык фестивалдар адамдар менен таанышканга абдан маанилүү. Мен көптөгөн творческий адамдар менен таанышкым келет, мага ошону менен кызык, ошону менен маанилүү дейт экен. Анда эмне кылат Диана? Анда ал өзүнүн программасына адамдар бири-бири менен таанышкандай, ар кандай иш-чараларды орноштурат, же болбосо адамдар эс алып сүйлөшүп отурган тынчыраак жерлерди орноштурат. Ошентип Сезимдин дагы каалоосун ишке ашырып алат. Салижан болсо айтат, мага мындай музыкалдык фестивалдар менин кандайдыр бир өзүмдүн чыгармачылык мүмкүнчүлүгүмдү элге жаюу, элге айтуу мага маанилүү дейт. Анда эмне кылат? Анда Диана өзүнүн фестивалдын ичинде жаш таланттар деген программасын кошуп, каалаган адам өзү ырдап, бийлеп талантын көргөзө алган площадка түзөт. Ошондо Диана эмне болот? Анда Диана, Сезим, Салижан эмне болуп кетишет? Бул долбоор менен ыраазы болуп кетишет. Эмне үчүн ыраазы болушат? Анткени биздин Диана ушу катышуучулардын, колдонуучулардын каалоосун, керектүүсүн эмне кылды? Изилдеп алды, пайдасын тапты. Албетте, смарт анализ деген, смарт деген эмне? Смарт деген бул максатты койгондо, мисалы, сиз көйгөй таптыңыз да, көйгөй тапкандан кийин максатын коесуз. Ошо максатты жетиш үчүн сиз анализдешиңиз керек. Ал анализ дегенге смарт технологиясы бар, Смарт деген специфичный, измеримый, достижимый, реалистичный и временем ограниченный, как бы максат деп берет да. Ал эми сиздер смарт ал уже башка. Ага чейин сиз азыр кимди? Сиздин колдонуучуларыңызды изилдеп атасыз. Колдонууларды изилдеш үчүн жаңы эле суроом ким берди, карайынчы. Жазия. Анын үчүн башка методдор бар. Азыр ошол методдор жөнүндө сүйлөшөлү. Өзүңүздүн максаттуу аудиторияңызды колдонуучу аныктоо, кантип аныктоо болот дейт, аны сиздер мына биринчи интервью жүргүзсөңүз болот. Көчө бул жөнүндө сиздер менен талкуулаганбыз, мен кайра кайталап кетейин. Бул биринчиден анкета жүргүзүү. Анкетаны баарыбыз толтурганбыз, Мисалы, сизге берет анкетаны, суроосу бар, анан варианттары бар, же ачык суроолор бар. Сиздер аларды толтурасыңар, кружокторун толтуруп бересиңер. Все. Анан адам өзү анализдеп алат. Экинчиси болсо бул интервью. Интервью деген эмне? Мисалы, мен Амандан сураймын. Аман, сизге музыкалдык фестиваль жагабы, жакпайбы? Эмнеси менен баалуу? Сиз катышсаңыз канча акча төлөмөк элеңиз? Мурда катышып көрдүңүз белеңиз деп мен Амандын несин оюн билемин. Анан Аман мага жооп берет, мен өзүм фиксировать жазып алам, изилдейм. Үчүнчү подход болсо, бул кандайдыр бир фокус группа өткөрүү. Бул мен мисалы Аманды, Кайратты, Сезимди, Айзеректи чакырамын, чогуу жолугабыз. Мен ар кандай бир упражненияларды кылып, алардын реакциясын көрөмүн. Суроолорду беремин, ар ким ар кандай жооп берет, бири-бирине уккан жооптор кандай реакция кылат, ошолорду изилдеп, анан өзүмө кандайдыр бир жыйынтык жооп ала аламын. Ошондо мен түшүнөмүн, ким үчүн бул долбоор жасап атат. Мисалы, араңарда ким бөлүшкүсү келет, ким кандай долбоор жасагысы келет, барбы араңарда? Кайрат, сиз кандай долбоорду ишке ашыргыңыз келет? Кайрат?
Айрат. Угулуп жатат. Сиз кандай долбоор ишке ашыргыңыз келет? Азыркы учурда мен бир проект менен иштеп жаттым эле. Кандай долбоор? Мектепке өзүмдүн мектебиме интерактивдүү доска боюнча проект жазып аткам. Буюрса жакында Жакшы. презентация өткөрөм. Эми мына Кайрат, ошол абдан сонун долбоор экен. Эми ошол долбооруңузду интерактивдүү досканы ким колдонот? Колдонуучусу ким? Максаттуу аудиториясы ким? Окуучулар Кайсы окуучулар? өзүмдүн мектебимдин. Өзүңүздүн мектепте кайсы конкретно, кайсы класстагы окуучулар? Эми ал айылда бир эле интерактивдүү доска болуп аткан үчүн ар бир класс кирип улам сабак өтсө ыңгайлуураак болобу дейм. Бул башталгыч класспы же орто класстарбы же жогорку класстарбы? Жогорку класстарга, анткени башталгыч класстарга китептер менен эле түшүндүрсө болот, а жогорку класстарга жогорку Анан маалыматтар. жакшы. Эми Кайрат, сиз изилдедиңиз белең сиздин колдонуучулар? Алар эмне үчүн интерактивдүү доска керек, кандайы керек, канча колдонушат, ал үчүн акча чыгарышпайбы деп изилдедиңиз белеңиз? Проектке жазып атам акырын четинен. Вот эми мына Кайрат, эгер сиз долбооруңуз ийгиликтүү болуп, каражат таптыңыз келсе долбооруңузга, анан башка адамдар ишендиргиңиз келсе, что сиз ушундай интерактивдүү доска алсаңыз, бул жакшы жыйынтык алып келет десеңиз, сиз абдан уверенно аргумент беришиңиз керек. Аргумент эмне экенин билесиз, бул мен кандайдыр бир доказательство же ооба ушул иштейт деген кандайдыр факт бериш керек. Ал үчүн сиз болсо ошо кайрыласыз да кийин ар кандай уюмдарга туурабы, адамдарга, уюмдарга ушуну финансирование кылып депчи. Ошолор сизден сурайт да, Кайрат, эмне үчүн канча жылдан бери элдер интерактивдүү доска жок эле окуп жүрүшкөн? Эмне үчүн ал доска керек деп сурашат? Канча колдонулат? Эмне үчүн биз алып берсек, эмнеге үчүн элдер өздөрү ала албайт деп сурашат? Сиз ушуну сураганда жакшы, уверенно жооп беришиңиз керек. Ал үчүн сиз аларды изилдешиңиз керек. Мына мен сизге сунушум Кайрат сизге ушул анкета жүргүзүңүз же кандайдыр бир интервью же фокус группа уюштуруп көрүңүз. Сиздин ошо жогорку класста окуган кыздар балдар менен. Ошондо сиз мегер өзүңүздү биринчиден жакшы түшүнөсүз, экинчиден жана кайрыла турчу адамдарга дагы абдан кандай өзүңүз профессиональный подход кылганыңызды доказательство кыла аласыз. Жөнөкөй эле анкета жүргүзүп көрүңүз белеңиз Кайрат мурда. Өзүмдүн менен чогуу иштешкен эжейим бар, чогуу жүргүзгөнбүз. Жүргүздүңөр белеңер уже бул долбоорго? Окуучулардан алып уже кабинет даярдап, баарын жазып калдык, даяр болуп калды буюрса. Сону кылган турбайсыз, изилдеген турбайсыз туурабы? Анкетада кандай суроолорду бердиңиз элеңиз? Окуучуларга ошол чын эле керекпи? Ал интерактивдүү доска келсе эмне пайдасы бар? Биз ушул райондун ичинде үлгүлүү мектеп болуп, башка айылдарга дагы үлгү болуп берет элек да. Сонун. Вот Кайрат, тогда мен ишенем, что долбооруңузга каражат таба аласыз дең керек. Анткени эжеңизге рахмат, экөөңүздөр чогуу изилдептсиздер. Башка кыздар балдар дагы сиздер Кайраттай болуп, өзүңөрдүн долбооруңарда абдан маанилүү ошо максаттуу аудиторияны изилдеген. Кайрат, ушул анкетирование кылгандан кийин анализ кылдыңызбы, сизби же эжеке кылдыбы анализди? Эжейим кылды. Сиз анан кийин ошол результаттарды окудуңузбу, кандай жооп келгенин? Бар негизи презентацияда. Мен түзүп аткам ошо. Түзүп аткансыз, ошону окудуңузбу же уккан жоксузбу результаттарын? Анда Кайрат, мен сунушум бүгүн прям возьмите и окуңуз. Мен ойлойм, окусаңыз, наверное, кызыктуураак болот. Анан дагы бир сунушум, кыздар балдар, кээде мугалим анкетирование кылганда бизде мындай коркунуч сезим бар да, туура жооп берейин, өзүм жакшы көргөзөйүн депчи. Ошон үчүн көбүнчө анкета кылганда анонимдүү кылган жакшы, же болбосо мындай кандайдыр без официальности бергенде анда чыныгы жоопту ала аласыз. Ошон үчүн кээде эгер силер өзүңөр долбооруңарга кылсаңар, мүмкүн анкетирование же интервьюну өзүңөр мындай неформально без официальности кыласыңар. Ошон үчүн кээде анткени мен досум менен сүйлөшүп атканда суроо берсем, мен чындык жоопту берем. Ой, там мисалы сабакты окудуңбу десе, ой, окуган жокмун, так жооп берип коем деп коебуз. А кээде болсо мугалим сураса, ооба окудум деп турабы, эки ар кандай жооп беребиз. Ошон үчүн кээде кандайдыр бир достук мамиле кылып, неформально, анонимно деген, мисалы мен анкетаны толтурсам, аты жөнүн жазбайм.
Ошондо мени там эч ким потом шылдыңдабайт. Я сен монтип жооп берип берсиң деп. Туурабы? Ошондой нерселерди биз мындай возьмите в учет, кылганда. Кайрат, чоң рахмат жооп бергениңизге. Да, чоң рахмат. Айылыңызга ушундай долбоор кылып атканыңызга дагы рахмат. Сизге чоң ийгилик каалаймын. Анда кийинки слайд който берели. Бул жер түшүнүктүү болду деп эсептейм сиздерге. Ошондой эле бул жерде терең интервью деп коет да. Колдонуучунун тажрыйбасын изилдөө ыкмасы. Ал болсо тереңдетилген маек адатта адам берилген суроолорго жооп берип гана койбостон адамдын ички позициясын ачып берүү айырмалат. Мисалы, терең интервью деген бул аябай көп убакыт созулган, пример интервью, 2 саат кээде болот. Анан мен отуруп алып, мисалы Кайраттан жөн эле суроолорду сурабастан, мисалы Кайрат жооп берет, мен мисалы алма кызыл деп ойлойм, кызыл деп ишенем деп. Анан мен жөн эле кызыл деп ишентип жазып койбой, мен Кайраттан сурайм. Эмне үчүн сиз кызыл деп ойлойсуз? Буга кантип келдиңиз? Эмне үчүн бул сары эмес деп. Мисалы ушинтип мен Кайраттын ички сезимин изилдейм. Бул абдан эффективдүү инструменттердин бири, анткени сиз чыныгы жоопту биле аласыз. Бирок ошол эле убакытта бул ыкма менен сиз көп адамдарды изилдей албайсыз, анткени көп убакыт керек да, ошондуктан бир кыскача болот. Түшүнүктүү болуш керек. Жана ошондой эле уникалдуу соода саттык сунушу, бул туккан болушуңар керек. Ар бир продуктунун өзүнүн уникалдуу сунушу болот да. Бул OSS деп котоп коюштур. Продукттун өзгөчөлүгүн атаандаштардын бирөөнүн музыкасы аябай ойнолот. Өчүрүп коеюнчу, кимдики? Марлендики го. Өчүрүп коеюн. Бул болсо сүрөттө жана кардардын негизги суроосуна жооп берет. Эмне үчүн мен бул сунушту пайдаланышым керек? Мисалы, биз базарга барсак, телефондун ар кандай түрү бар, Вот мен 100дөн ашык түрү бар болуш керек. Бирок мен эмне үчүн именно ушул телефон сатып аламын? Ошого суроого биз да ошентип жооп беришибиз керек. Же болбосо, мисалы мен iPhone там, не знаю, 7 алгым келет. Анан мисалы ЦУМга барсам, iPhone 7-ни ондогон магазин сатат. Бирок ондогон магазинден именно бир магазинден аламын. Эмне үчүн? Биз суроого жооп берип турат. Бул уникалдуу соодалык саттык сунушу деп коет. Мисалы, Кайраттын эле эмесине келели, примерине келели. Мисалы, ушул долбоорду башка кыздар, балдар деле ишке ашырса болот, туурабы? Мисалы, Диана или Ыкбал и так далее. Но почему именно мага эгер бирөө келсе, мага ушул долбоорду колдоп коюңуз деп келсе, эмне үчүн именно мен Кайраттын долбоорун поддержка кылышым керек? Эмне Кайраттын долбоорунда эмнеси уникалдуу деп санап турат? Мисалы, мен айтамын, биринчиден бул именно жалгыз мектепти жалгыз айыл жаза алат. Экинчиден, буну ким Кайрат өзүнүн баасын акчап келген долбоор кылат деп. Мисалы, не знаю, балдар акча чыгарат дагы, кийинки досканы өзү алат деп. Ар бир нерсенин өзүнүн спецификалык өзгөчөлүгү, баалуулугу болуш керек. Даже мисалы байкайсыңарбы, жерде биздин үйүбүздүн жаныбызда 2-3 магазин бар. Бирок 2-3 магазинден только бир магазин эле не кылат? Аябай жакшы соода кылат. Ошого эле барып соода кыла беребиз. Эмне үчүн? Анткени именно ошол жерде 3 магазин турган, эң жакшы соода кылган магазин биздин уникалдык соода саттуулугу бар. Уникалдык соода саттыгын кантип билсе болот? Аны болсо ушул сиздердин максаттуу аудиторияңызды изилдеп биле аласыз. Мага эмне керек экенин билсеңиз, ошону мага сунуштасаңыз, ошондо мен гана эмне кыла алам? Ийгиликтүү боло алам. Жана ошончо терең интервью эмне үчүн керек? Негизги милдет бул адамдын кандай ой жүгүрткөнү, көйгөйдү кантип чечкени, жана ага кандай уникалдык соода саттык керек экенин жакшыраак түшүнүү. Ким мисалы алып келип бере алат? Ким кандай түшүндү? Эмне үчүн биз ушундай изилдешибиз керек экен өзүнүн аудиториябызды? Ким ой менен бөлүшө алат? Барбы? Каалоочулар? Кечке мен сүйлөй бербейин. Курманжан. Көйгөйлүү чечкенге туура рахмат. Туура Марлен.
көйгөй чечкенге, ал көйгөйдү эффективдүү чечкенге. Рахмат, анда кийинки слайдка жылы берели. Ошондой эле ушундай интервью жүргүзгөндө суроолорду бергенде жөн эле суроо бере бербей, жакшы туура суроолорду пландап алыш керек. Бул жерде көрүп атасыңар, анимация, ай туура эмес кылдыңар деп башын чайкап атат. Биздин негизи биздин идея тууралуу эмне деп ойлойсуз? Продукт сизге жагабы? Сиз качан төлөөгө даярсыз деген бул суроолор эмне экен? Начар экен. Анткени эмне үчүн? Бул адамды тупикке алып келген суроо. То есть адамга ой жүгүртпөй эле бул кыска сөз менен эле жооп берген суроо. Анткени сизге жагабы деген сиз продуктуңуз жөнүндө билбесе, кантип ал адам айта алат, жагабы же жакпайбы деп, Анан биздин идея тууралуу эмне деп ойлойсуз деген бул абдан широкий суроо. Эмне деп жооп берип коюш мүмкүн? Ой, билбейм деп көп ушинтип жооп берет туурабы? Ошон үчүн суроону жасаганда абдан так иштеп, так суроо алгандай суроолорду жакшы изилдеп чыгыш керек. Мисалы, кандай жакшы суроолор бар экен? Азыр сиз көйгөйдү кантип жетип жатасыз? Жази, жооп бере бериңиз. Сурооңуз бар экен, жана суроо бир кезде жабык суроо жана ачык суроо деген бар да. Жабык суроо бул бир эле ооба жок менен жооп берип чектелип калат. Ал эми ачык суроо бул оюңуз кандай деп ал адамды кепке сөзгө тартышыбыз керек да. Ошондо ал адам абдан жакшы маалымат, абдан маанилүү. Чындыгында суроолордун дагы түрлөрү болот, аны изилдесеңер болот. Анан кийин бирок бир менден сунуш ушундай анкета же интервью жүргүзгөндө только ачык суроо бере бергиле. Анткени только ачык суроо бере берсеңер эмне болот? Адам ташап кетет. Болдучу деп кетип калат. Ошон үчүн силер бири-бири менен должны смешивать, аралаштырып. Бир ачык суроо, бир жабык суроо. Ушинтип аралаштырсаңар жакшы болот. Анан кийин ачык суроо бергенде дагы аны туура иштеп алып туруп бериш керек. Мисалы, кандай азыр сиз көйгөйдү кантип чечип жатасыз? Сизде кандай эмоцияларды башыңыздан өткөрүп жатасыз? Эмне үчүн сизге кыйын болду? Канча акча жоготуп жатасыз? Маселени чече албасаңыз эмне болот? Акыркы жолу кыйынчылыктарга туш болгондуңуз тууралуу айтып бериңиз. Ким менен сүйлөшүүнү сунуштайсыз деп ушундай суроолор берген бул сизге более эффективдүү жоопторду алып келип берет. Жаңы эле Жази болсо, бул жердеги активист кыздай болуп, колун көтөрдү. Эгер дагы башкаңар ушинтип суроо бергиңер келсе же талкуулагыңар келсе, эч уялбай микрофонуңарды күйгүзгүлө. Анткени кыздар балдар айтып кетким келет эле, ушул иш-чаранын баары, ушул тренинг, долбоор, ар кайсы кылып жаткан нерсе бул мен үчүн эмес, ТКМ үчүн эмес, ЮНИСЕФ үчүн эмес, именно сиздер үчүн. Бунун баары сиздер үчүн жасалган. Ошон үчүн силердин укугуңар бар, эгер биринеси жакпаса, түшүнбөсөңөр, кыйынчылык болсо жазып, оңдоп, туура сиздерге пайдалуу кылганга. Жана ошондой эле интервьюну кантип жүргүзүү керек экен? Биринчи, интервьюнун сценарийин түзөбүз. Ким үчүн бул интервью? Биринчиден сиздер билишиңиздер керек. Бул интервью ким үчүн деп. Экинчиден, ал интервьюнун максаты эмнеде? Эмне үчүн бул интервью өткөрүп атасыз жана бул интервьюнун жыйынтыгы эмне болуш керек? Жана ошондой эле бул интервью кандай форматта өтүш керек? Кандай суроолор болуш керек? Ким өткөрөт ал интервьюну деп силер мындай өзүнүн сценарийин заранее түзүп алышыңар керек. Анан экинчиси бул алгачкы 5 интервьюдан кийин сценарийдин минусун жана өзгөрүүлөрдү анализдейбиз. Билесиңерби, башында үйрөнгөнбүз силер менен жөн эле кыз бербешек дайыма эксперимент кылыш керек деп, изилдеш керек. Мына биринчи 5 интервью өткөрдүңүз, анан байкайсыз, эмне туура эмес, эмне кандай жакшы, эмне жакшы эмес деп өзүңөргө кандайдыр бир сабактар алып баштайсыңар. Анан ошол сабактарды алып силер жакшыртышыңар керек интервьюну. Анан ошондон кийин эле башка калган маанилүү респонденттер деп коет, бул интервьюга жооп берген адамдарды изилдешиңер керек. И аягында жөн эле интервью өткөрүп коюп, интервью кылдым дебей, обязательно эмне кылыш керек? Тыянак чыгарыш керек. И тыянакты деген бул анализ деп туруп тыянак чыгарасыздар, Кийинки болсо абдан маанилүү интервьюну экөөңүздөр жүргүзүңүздөр. Эмне үчүн? Анткени сиз өнөктөшүңүз бир нерсени байкап калышы мүмкүн. Мисалы, ким дейли? Нурия менен Ыкбал экөө интервью өткөрүп атышат, Анан Ыкбал байкап калат, Нурия абдан бат суроолорду берип, анан
же болбосо адам жооп берип атса аны кошо калып жообун ушинтип атат деп. Жана Нурияга байкалбаса ыкбал байкайт. Анан өзүңөр отуруп алып бири бириңерге эмне кыласыңар? Фидбек бересиңер, бул иштеди, бул иштеген жок деп. Андан кийин экинчиси азыр сиз сонун деп эсептеген идея талкуудан кийин жөнөкөй болуп калышы мүмкүн. Кээде байкайсыңар, ушундай сонун деп ишенип келесиз, анан бирөө менен бөлүшкөндөн кийин же айткандан кийин, андай деле эмес экен, бул жер мынтсе, бул жер тигинтсе болот экен деп бир ойго келебиз. Баардык ойлогон нерсени кээде бирөө менен талкуулаган абдан чоң пайда алып келет. Жана ошол эле жаңыдан баштап жаткан интервьюлер үчүн коркунучтуу болушу мүмкүн. Кээде интервью жүргүзгөн бул абдан кандайдыр бир чоң жоопкерчиликтүү, же кээдекилерибиз башка адамдар менен талкуулаганда кандайдыр бир коркунуч сезимибиз пайда болот. Бирөө менен сүйлөшө албайсың, же уяласың, же ал адам менен отурганда оюңдагы бар нерсенин баарын эмне болот, кээде унутуп каласың. Ошон үчүн жаныңда бирөө бар болгондо кичине өзүңдү кандай уверен сезесиң, бир нерсе болсо жардам берет деп. Ошон же болбосо мен дагы опытымда бар. Мен өзүм негизи социальный работник деген окугам билимим боюнча. Анан мен 3 жыл бою социологияны изилдегем. Анан биз дагы ушу интервьюларды көп өткөрчүбүз. Анан опыт боюнча кээде 2 киши интервью кылышат. Бир адам болсо бул интервью кылат, то есть суроолорду туура берип, эгер керек болсо кээдеки суроолорду корректировка кылып, адамды өзүнө располагать этиш керек. Билесиңер, интервью өткөзгөн дагы жөн эле келип, мисалы, ким Нурияга келип алып, Нурия кандайсың, мен ошо жоопторум бар, жооп берип койчу деп койсо эмне болот? Ал эффективдүү эмес. Любой интервьюнун баштарында ал адамдын көңүлүн кандайдыр бир ошо суроолорго жооп бергенге должен расположить, жакшы мамиле кылыш керек. Нурия кандайсың, көңүлүң жакшыбы, чоң рахмат келгениңе, мен ушундай кылып аттым элем, ушул максат ушундай деп кандайдыр бир мен безопасный, кызыктуу атмосфера түзүшүм керек. Анан суроолорду берип баштайм. Бирок суроолорду бергенден кийин адам жооп берет. Адам жооп бергенде ар бир сөзүн эске алган абдан маанилүү. Ошондо анын баарын эмне кылыш керек? Фиксировать этиш керек. Диктофонго жазасың, бирок кандайдыр бир жакшы ойлорду дагы жазып коюшуң керек. Ал үчүн интервью суроо берип атып дагы кайра жазганга кээде жетишпейт. Ошон үчүн кээде 2 адам калат. Бирөөсү интервьюер, экинчиси ноут тейкер деп коет. Бул ушул айтылган жоопторду жазуу. Ноут текстти записка кылып тейкинг деп, ошентип мындай фиксировать этип алган маалыматтын баарын жазат. Силер дагы ушинтип 2 ролго бөлүшүп алсаңар болот. Жана маанилүү, ошондой эле бул жерде интервью жүргүзгөндө алардын жөн эле пикирин эле билүү эмес, алардын эмоциясы жөнүндө дагы суроо абдан маанилүү. Мисалы, сиз интервьюнун туура эмес суроолорду же формулировка менен бузуп алышыңыз мүмкүн. Же адамдар күтүлүүчү жоопту инсайттын ордуна өзүлөрүнүн арыз арманын айтышы мүмкүн. Баарын корректировка кылыш керек. Интервьюда сиз орун алсаңыз, алсыз сигналдарды менен иштейсиз жана эмоция тууралуу суроолорду беришиңиз керек. Бул сигналды күчтүү кылышы мүмкүнчүлүк. Мисалы, кээде интервью жүргүзүп атканда кээдеки адамдар ал жөнүндө сүйлөгүсү келбейт, же сүйлөп атып өзүнүн проблемасына кетип калат. Мисалы, сиз сурайсыз, интерактивдүү доска кандай керек деп ойлойсуңбу десе, ой, билесиңби, мынча жыл мурун и так далее деп жарым саат убактыңызды салып коет. Ошон үчүн сиз суроо берген аябай туура тактика түзүп алышыңыз керек. Жана адамдын эмоциясын, сезимин билгенге чоң аракет кылышыңыз керек. Бирок суроо жазып Жази бул эмнени деген билдирет? Мага жөн эле вопросный знактар келип калды да. Түшүнгөн жокмун. Жазып коесузбу? Ошон үчүн кандайдыр бир эмоцияны дагы билдөө абдан маанилүү. Эми кайра Дианага кайрылалы. Диана максаттуу аудиториясын аныктап, азыр фестивалды уюштурууда, атат. Ал билеттер сата баштады. Бирок өтө төмөн сатыкка туш болду. Билеттерди көптөгөн элдер эмне кылды? Алган жок. Эмне үчүн? Анткени Диана өзүнүн максаттуу аудиториясын эмне кылды? Жакшы изилдеген жок. Аларга эмне баалуу керек экен? Эмне үчүн адам акчасын ушуга коротууга даярды изилдеп алыш керек. Анан эмне кылыш керек? Алардын кандай эмоцияларды башынан өткөрүшөт? Алар үчүн кыйын болгон нерсе эмне? Жана эмне үчүн деп изилдеп өзүнө жооп алыш керек.
Жана ошондой эле андай кылыш үчүн негизи бул бизнесте абдан активдүү колдонулуучу метод деп айтышым мүмкүн, ыкма. Бул customer journey map деп коет. Кээде буну эми долбоорлордо колдонулат и бизнесте дагы абдан көп колдонушат. Бул ошо силердин customer деген бул силердин колдонуучулуңар. Ким силердин продукцияңарды же кандайдыр бир сервисиңерди колдонуп турчу адам. Мисалы, customer деген Кайраттын проектисинде бул жогорку класста ал мектебинде окуган кыздар жана балдар, окуучулар. Journey деген бул не? Кандайдыр бир дорога, жол. Map бул карта. Ошондо сенин колдонуучуң кандай жолду өтөт, ал кандай этаптарды өтөт дегенди изилдейсиң. Бул муктаждыгын түшүнгөндөн тартып кайталанган коммуникацияга чейин кардардын компания менен болгон өз ара иш аракет жүргүзүү тарыхы. Мисалы, Шоро деген компанияны көбүңөр билет болушуңар керек. Анын да алар дагы ушундай ыкманы колдонушат. Алар изилдешет. Мисалы, Шорону ичкен адам эмнеден баштап эмнеге чейин барат. Анан ошону изилдегенде, анан кимге эмнени сатыш керек экен, каякта сатыш керек экен, канча сомго сатыш керек экен, эмнени каяка коюш керек экен, кандай реклама кылыш керек экен, ошонун баарына өзүнө жооп алат. Бул жерде болсо ушул силердин мисалы интернет, эгер силер интернет магазинин ачам десеңер, интернет магазиндин кардарынын customer journey map'i кандай болот экен? Примерин көрөлү. Бул жер албетте орус тилинде, мен силерге кыргызча которуп берем. Мисалы, силер өзүңөр долбооруңарга тартай, как пример возьмите. Биринчи стадия путешествия дейт, изилдөө убактысы качан активный болушат, алардын сезимдери кандай, бактылуубу, кандайдыр бир натыйжа болобу, бактысызбы, опыты кандай жана өзүнүн күтүүлөрү кандай деп айтат. Мисалы, мотивациясы. Ал болсо подарок алгысы келет жаңы жылга. Эмне кылат? Ал болсо бул сезимдери, бирөөгө мен подарок бере алам деп сезими абдан жакшы болот. Анан эмне кылат? Товарды интернеттен издеп баштайт. Мисалы, там подарки деп басканда ключевой слова деген эмне? Бул маанилүү эң башкы сөздөр. Эгер мен подарок истесем, бул мен белек истесем, белек кимге? Мисалы, кызга, белек ири кишиге, белек балага деп ключевой сөздөр колдонуп изилдейм. Мындай эмес, мага белек керек деп, именно сөздөр менен биз варианттарды таба алабыз. Мисалы, бул жерде дагы мисалы, белек кылганда дагы эмне кылса керек? Досуна, курбусуна кандайдыр бир жакшы сезимдер бергиси келет. Өзүнүн күтүүсү кандай? Абдан как бы жеңил ошол белекти алуу жана албетте арзан алуу. Анан эмне кылат? Ал интернеттен издеп баштайт. Алга жагат, абдан көп варианттар чыкты. Белек десем, 10 чакты магазинден варианттар чыкты. Бирок ошол эле убакытта анын эмне болот экен? Выбору көп, адам көп нерсени бергенде тандай албай калат да, өзүн жоготуп, эмнени алсам депчи. Анан күтүүсү кандай? Ошону издегенде именно өзүнө керектүү эле магазиндер чыкса деп. Кээде биз мисалы издегенде кереги жок нерселердин баары эле чыга берет. Мисалы, же башка шаардагы, же кымбат, именно мага өзүмө керектүү бат-бат табылган болсо деп. Анан эмне кылат? Биринчи чыккан объявленияларды басып кирет, карайт. Эмне бар экен, эмне жок экен. Анан эмне болот экен? Абдан көбү мага туура келбеген маалымат экен. Анан эмнени каалайт? Ушул кереги жок маалыматтар мен издегенде чыкпай эле койсо дейт. Анан эмне болот? Албетте көңүлү түшөт. Анан эмне кылат? Кийинкиси башка ар кандай сайттар менен, маалыматтар менен эмне кылып баштайт? Сравнивать. Кайсы жерде кандай экен? Мисалы, мен курбума эмне кылып белек кылайын? Мисалы, косметика белек кылайын дедим. Бир магазинде мынча сом экен, тиги магазинде мындай экен, доставкасы бар экен же жок экен деп, сонун баарын сравнивать этип баштайм. Анан абдан көп маалыматка мен ыраазымын, бирок ошондой эле мен жакшы баадагы белек таба албай атам. Эмнени каалаймын? Ошол жерде сайттын маалымат жакшы так болсо, мен ушу бир киргенде эле баарын таба алгандай деп өтө оор эмес. Анан эмне кылам? Азыркы убакыттагы бар кирип алып, ошол сайтка кандай скидкалар бар, кандай мүмкүнчүлүктөр барды изилдейм. Анан абдан көп скидка бар экенине эмне болом? Бактылуу боломун, көңүлүм ачат.
И ушундай эмне кылам, ушундай скидкалар көп болуп турса экен, особенно праздниктер болгондо. Эмне үчүн праздниктерде көп скидканы каалайбыз? Анткени биз көптөрүнө, көп элдерге биз белек алабыз, Жана ошондой эле биз ал товарды эмне кылабыз? Баалайбыз. Биринчи болсо, биз ал товарды кирип изилдейбиз. Товар кандай экен, эмне экен деп, Анан көргөндө мен байкаган учурда көп элдер эмне кылат экен? Жакшы эмес отзыв калтырат экен. Отзыв бул обратная связь, Ой, жакшы эмес экен, сынып калды и так далее деп. Анан эмне кылайм? Мен ушундай баага жакшы качестводагы, жакшы колдоно турчу товарды белекти мага сунушташса болмок деп, Анан мен дагы башка товарларды карап, башка маалыматтар менен эмне кылып баштайм? Бири-бирине туура келтирип баштайм. Анан мага дизайны жагат, жакшы иштейт экен. Бирок мага көптөгөн жаккан товарлар эмне экен? Бүгүнкү күндө жок экен. Аларды алыш үчүн 3-5 күн же 1 жума күтүшүм керек экен. Ошондо эмне кылайм? Мен батыраак көп ассортимент болуп, ошондой эле убакытта батап келип берсе мага, мен күтпөй эле койсом деп, ошону каалайм. Анан кийин товарды уже таптым, билдим, тандадым, эмне кылышым керек? Эми төлөшүм керек. А эмне болот? Көбүнчө интернет-магазин киргенде только наличка барып, магазинден алып кетишим керек. Эмне болот? Убактым жок. Экинчиден айтат только элсом менен деп. А элсомду мисалы мен колдонбойм. Же болбосо айтат только через там, не знаю, там KICB деп, аны только менде KICB жок. Ошондой болот, мен көңүлүм түшөт, аны дагы чечишим керек деп. Анан мен болсо аларга чалып сурайм, мен башкача төлөсөм болобу силерге? Там, может, единица катары салып коем деп, Анан эмне кылат? Мага айтат, жок, бир эле опция бар дейт, Анан эмне кылайм? Антпей эле мындай батыраак жооп, батыраак мага опция берген, мүмкүнчүлүк берген болсо жакшы болмок деп, Так. Көрдүңөрбү? Мен биякта азыр бул могу слайд силерге түшүнүктүү болду болуш керек. Анан силер дагы өзүңөрдүн долбооруңар дагы колдонуучулардын ошондой опытын изилдеп чыгышыңар керек. Кайрат мисалы, ошо кыздар балдардын досканы алгандан берки колдонгонго чейинки опытын изилдеш керек. Кийинкиси кантип ошол кандай опыт жаратсаңар болот. Биринчи стадиялар сүрөттөңүз, Мисалы, кандай стадияларды сиздин колдонуучуңуз өтөт, кардарыңыз. Жана ошол өткөндө кандай көйгөйлөрдүн чечимдери пайда болот. Мисалы, биринчиси өзүңүздүн максаттуу аудиторияңызды алыпташ керек. Алар ким деп, Алар канча жашта, алар эмне менен алектенишет, алар эмнени жактырышат, аякта каякта жашашат, алардын канча акчасы бар, алар ким менен турушат, эмне кылышат деп, Жана ошондой эле экинчиси эмпатия жаратыңыз. Эмпатияны силер менен талкуулаганбыз. Эмпатия деген эмне экен, Жана ошондой эле билесиңерби, макасин деген ыкманы. Ал ошо адамдын тапчыкасын кийип көрүү. Эмнени билдирет? Ошо адамдын ордунда болуп көрүү. Өзүңүздүн персонажыңыздын ою менен, мамилеси менен ой жүгүртүп көрүү. Жана ошондой эле изилдешиңиз керек. Алар кандай болушу мүмкүн, эмне и так далее. И жана ошондой эле алардын каалоолору, оорусу деген, вот каалоолору, боль, эмне жетишпей атат, эмне үчүн мага кыйынчылык болуп атат, ушуну изилдеп чыгышыңыз керек. Анан баягы сүйлөй берген кээде тажатып кетет, Силер деле мен азыр кечке сүйлөй берсем, мүмкүн тажап кетип атпасыңар. А кээде жөн эле жазып берсең дагы адам чарчап кетет. Ошон үчүн көбүбүзгө визуализация, кино көргөн жакшы көрөбүз, ар кандай видеолорду, мультиктерди көргөн жакшы көрөбүз. Бул эмне? Бул визуальный маалыматты каалоо, бул визуал дашташтыр. Ошондой эле силер деле өзүңөрдүн клиентиңерди кандайдыр бир визуалдап сүрөттөсөңөр, силерге абдан жеңилирээк болот. Эмпатияны талкуулаганбыз, бул ал адамдын акыбалын, сезимин, каалоосун алардын түшүнүү, өзүңүздөр түшүнгөндөр. Эмпатия деген, мисалы, мен азыр бул жерде отурган Алтынай. Алтынай эмнени сезип атат азыр отуруп бул жерде? Алтынай эмнени ойлонуп атат? Алтынай эмне кылып атат? Мүмкүн Алтынай азыр жатып алып, Аселер тирек сүйлөп кетсе болот эле, мен курсагым ачты, мен там жатып уктап турмакмын. Же болбосо Альбина сезимдери. Мага именно мен долбоорум жөнүндө айтып берсе жакшы болмок деп айтат. Же болбосо мисалы Жази, ооба, бул ушуну колдонсом мага иштейт экен. Дагы бул жөнүндө көрө талкууласак болмок, мынтип иштесек болмок деп ойлор мүмкүн келип атат.
мен ошону сезе билишим керек. Анан силерге керектүү жактан жооп бергенге аракет кылышым. Мисалы даже көчө күнү эмпатия деген көчө күнү тренинг өтүп атканда фондо шум болду. Анан бирөө жазды. Ой, катуу болсо угулбай атат деп. Анан эгер бизде мисалы ТКМ менен ТКМ силерге карата эмпатиясы жок болсо айтышмак. Ой, силер укса укпастан өткөрө бер, главный өткөр деп. Эмне болмок эле аягында жыйынтык чыкпайт болчу, а бирок алар эмпатия болуп силерди сезгендиктен, силердин сезимдерди сезген үчүн айтты. Жок, келгиле жылдырабыз, аларга жеңилирээк убакытта, аларга тынчыраак убакытта деп турабы? Жок, мен сиздерге силерди ойготоюн деп кээде атыңарды айтып коюп атам, мен айткан нерсе мен ал жерде оюмдан чыгарып атам азыр. Мүмкүн алтына чындыгында абдан кызыктуу угуп жатасыз и бул биздин жолугушууну кандайдыр бир өзүңүзгө пайдалуу таап атасыз. Кандайсыз Нурислам? Кошулганыңызга абдан кубанычтамын. Ал эми жана эле ушундай эле эмпатиянын өзүнүн картасы болот, бул силердин кардарларыңардын көйгөйлөрүн, керектөөлөрүн, муктаждыктарын өзүңөр сезип, жана аларга эмне керек экен, алар кандай жолду өтөт экен, ошону түзүү билүү. Эмне үчүн бул маанилүү? Эгер эмпатия картасы силерде болсо, силердин клиентиңерге эмне керек экенин жакшы түшүнсөңөр, анда силер ошол адамдарга керектүүнү сунуштай аласыңар. Ошондо силердин долбооруңар өзүнүн жыйынтыгына алып келет. Жетиктеп бүтүрөйүнбү? Кичине бир сабак бар. Так, мага айткан 1,5 саат деп, бирок эртерээк бүтүр десеңер, эртерээк аракет кыламын. Нурислам, бул азыркы күндө могул сабак жазылып атат, запись болуп атат. Анан сизге ТКМ сабак бүткөндөн кийин запись жиберет, обязательно көрүңүз, анан кээде сурооңуз пайда болсо, эмки жолугушуңузда мен сизге жооп беремин. Хорошо? Жана ошондой эле мисалы эмпатия картасы, вот Рустун эмпатия картасы өтөбүз. Рус не деген 23 жашта, ал программист. Эмне үчүн сүйлөйт? Эмне үчүн айтат көбүнчө? Ал болсо мен продукттарды жасап көргүм келет деп айтат. Бул канча турат? Атайын сунуштар барбы? Кайтарып берүү саясаты кандай деп сурайт. А бирок оюнда кандай ойлор бар? Чатта бирөө жазат, окуп коеюн. Кандай ойлор бар? Бул абдан кымбат. Кызык альтернатива барбы? Бул продукт мага эмнеге керек? Аларды сатып процесс жакшы эмеспи? Эмне иш кылат Рус? Товарды сатып алат, көбүрөөк изилдейт, акысыз жасап көрүү версиясын суранат, достору жана кесиптештери менен кеңешет, эмне кандай сезимдер пайда болот? Сатып алуу менен далилдөө, сатып алуу көңүл калуу, көңүл калып калышы мүмкүн, жана бир көңүл ачылышы мүмкүн, рахат алышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир бул акча кетип койдумбу деп ой санаага түшүшү мүмкүн, То есть силер дагы ар бир кылган биздин кадам бизге ой сезим алып келет. Мисалы, жаңы эле Алтына жазды, мен ал жөнүндө айтсам, Алтын айтты, эмне болду? Сезим пайда болуп кетти. Вот ар бир биздин кылган ишибиз сезим берет. Бирок ошол сезимди биз дайыма биле жүрүшүбүз керек. Өзүбүздүкүн эле эмес, жана ошондой эле биздин максаттуу аудиториябыз. Аны кантип жаратуу керек? Биринчи юзериңизди сүрөттөйсүз. Юзер деген бул колдонуучу, силердин кардарыңар. Анын аты, жана примерно ал жөнүндө эмнени билесиз, канчада тамак жейт, канчада турат, каяка барат, ким менен жашайт, канча кыз табат, ким менен дос болот, эмне кызыгы бар деп бүт маалымат чогултушуңуз керек. Ал эми ошондой эле экинчиден ал жөнүндө маалыматтарды толтуруп, секцияларды толтурушуңуз керек. Ар бир жана блокторду. И команда менен ар бир сессияны байкоону жазып алышыңыз керек. Өзүңүз эле эмес, команда менен ар бирине жөн эле мындай деп кое бербей, аны жазып чыгыш керек. И болжол түзүшүңүз керек. Талаш тартыш учурлар жана суроолорду белгилеп коюшуңуз керек. Мүмкүн сиз билбейсиз, мүмкүн мындай, мүмкүн тигиндей деп болжолдоп, бирок обязательно жооп алышыңыз керек. Жана ошондой эле брейншторм. Брейншторм деген бул башты ойду, брейн деген мозг, шторм это штурмить. Значит, мени ойготуу. Мен ар кандай ойлорду ойлоп көр. Мындай болсо эмне болмок эле? Тигиндей болсо эмне болмок эле? Мынтсе, тигинче деп ар кандай ойлор жүгүртөсүз, божомолдорду алып келесиз. И вот ушу менен кыскача эми силердин сурооңор бар болсо, мен жооп берүүгө абдан рахат аламын.
И мен баарыңызга сунуштаймын. Бүгүнкү мен ойлойм сабак оор болгон жок, бирок абдан маанилүү силердин долбооруңарга. Ошондуктан сураныч ар бириңер долбоор кылаарда силердин колдонуучуларыңардын юзерди изилдеп алышыңар керек. Ал үчүн мына анкета дедик, экинчи бул интервью, үчүнчү бул фокус группа дедик, жана алардын анкетаны силер Google Docs менен жасасаңар болот, интервьюну терең интервью кылсаңар болот, жана ошондой эле фокус группаны эми ага больше технологиялар керек. И кылганда дагы интервью жөн эле кыла бербей, анын да өзүнүн ыкмасы бар, ал ыкмалар жөнүндө дагы силер менен сүйлөштүрүшүгүн, жана ошондой эле ал интервьюлар жүргүзгөндөн кийин дагы жөн эле жооп ала бербей, силер абдан жакшы билишиңер керек. Ал үчүн эмпатия сезими пайда болот керек. Алардын ордуна өзүңөрдү коюп көрүшүңөр керек. И ошолордун силердин продуктуңарды же долбооруңарга катышканда алар кандай жолду өтүшөт, алар кандай кыйынчылыктарга туш болушат, алардын кандай сезимдери пайда болот, ошолорго жооп берип сеңер, анда силер өзүңөр долбооруңарды эффективдүү кыла аласыңар деп ишенемин. Жаздыр. Пресс-релиз жөнүндө айткан жоксуз, жана ал маанилүү. Пресс-релиз деген бул медиа освещение. Биз болсо азыр долбоордун башкы этабында турабыз, долбоорду иштеп чыгып атканда. Пресс-релиз деген бул кыскача силердин долбооруңар жөнүндө маалыматты публикага берүү. Мисалы, силер долбооруңар иштеп чыктыңар, мына биринчи иш-чараны өткөргөндөсүңөр, мисалы кайрат, акча тапты, доскалар сатып алды, анын пайдалуусун билди, анан мектепте ачылуу иш-чарасын өткөрөт. Мисалы, мына интерактив доскалар пайда болду, ушундай адамдар жардам берди деп иш-чара өткөрөт. Ошо иш-чара өткөндө башка адамдарды маалымдаш керек бул иш-чара жөнүндө. Ал иш-чараны кантип маалымдайт? Ал үчүн пресс-релиз деген ыкманы колдонулат. Пресс-релизге ал жерде кыскача 5 деген суроо жооп берет. Ким, качан, эмне, кимге жана ким менен да, ушул маалыматты кыскача берет. Бул болсо пресс-релиз деп аталат. Дагы суроолор барбы? Кыздар, балдар, сурооңор болсо жазгыла, келгиле талкуулайбыз. Же кимдин кандайдыр бир долбоорун айтсаңар, келгиле силердин долбооруңар менен ушул бүгүнкү күн сабагын изилдеп көрөбүз, анализдеп. Айзирек бөлөгүңүзбү сиздин? Абдан сонун. Канчада? Кичинекей го, 4 айлык экен, сонун.